Укма китепте атадан калган туяк. 1-бөлүм. Окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бек Борбиев. Чыңгыз Айтматов. Атадан калган туяк. Өз атасын ал биринчи жолу кинодон көрдү. Анда 5-6 жашар эселек чагы. Бул окуя тээ кыштактын сыртында агарып турган чоң кашарда жүн кыркууда болгон иш. Совхоздун жүн кыркымы жылыга ушундай жерде өткөрүлүүчү. Камыш менен жабылган төбөсү кийин шиферге алмаштырылган болбосо чоң кашар азыр да ордунда. Адырдан түшө берген этекте жол боюнда турат. Мында ал энесин ээрчип ойноп келер эле. Энеси Жээнгүл совхоздогу почта бөлүмүнүн телефонисткасы. Ар жылы жай башталары менен 40-чы болуп иштей турган. Ан үчүн Жээнгүл отпускасын алып, ага кошумча кош айдоо, туут маалында эртеден кечке алло деп алоолоп туш-туштан жабалактаган ашыгыш кабарларды, буйруктарды кала берсе сен мен дешкен айтышууларды дагы бирин токтотпой тезинен байланыштырып, дем алышсыз иштеген күндөрү. Түндөрү үчүн убактысы эселеп, 40 башталары менен аягына чейин күнүн кое бербей келип иштеп жүрчү. Оңой бекен, жан бакмак дегендей, жалгыз бой жесир аял ушуну менен эптеп түзүгүрөөк окат кылуунун далалатында. Жүн кыркуунун акысы иштеген эмгегине жараша эмеспи? Көп иштесең көп, аз иштесең аз аласың. Кышкы камын Жээнгүл чынында ушул жерден таба турган. Бир үйдө 2 жан болсо да отун суу, кийим кечек сыяктуу үй тиричилигине себеби бүтөбү. Баласын таштаар кишиси болбогон соң Жээнгүл аны кыркымга ала барар эле. Ал эми Абалбек үчүн бул мезгил чексиз эркиндиктин доору. Мындай жыргалды ким көрсүн? Кояй деген киши жок. Күн жылуу. Коро кой биринин артынан бири айдалып, ай бала, кайры, тос дешсе, шилтеген жакка тызылдата жүгүрүп, араба машина деген бири келип, бири кетип, ыгы келгенде араба артына жармаша калып, айтор бака-шака дүйнөнүн кызыгына батып, керели кечки өзүнө окшоп ээрчи келген балдар менен карала торола болуп ойногон. Мына ушундай күндөрүн биринде чоң кашарга көчмө кинонун машинасы келип калса болобу? Аны элден мурун Абалбек көрүп, өпкөсү жарылып кете жаздады. Кино келди! Тигинеке кино келди! Деп балдардан мурда озунуп, кыркынчыларга кабар салды. Кино жумуштан кийин башталды. Ошого чейин эч бир чыдамы жетпей, күн кечкирбей, качан эми деп зарыкты, думукту. Качан болот деп кыңкылдап, энесин да тажатып бүтүрдү. Ушунусуна жараша кинонун тилегин ойдогудай орундатты. Кино, согуш жөнүндө экен. Кашардын дубалына илинген аппак кездеменин үстүнө кымкуу саллашуу жайнап жатып калды. Замбирек снаряддар жер челип, кулак тундура жарылып, уда асманга ышкырына сызылган ракеталар түн караңгысын бир окумга чейин көрүнчүдөй жап-жарык тутандыра, боортоктоп жылган чалгынчылар жаткан жерин кулаштай селейип, кара түн, кара жер, кара асман астын-үстүн чатышып, сапырылып жатты. Ал эми пулеметтор жаакташа тытырап, ок жаадырчы болсо, баланын жүрөгү алып учуп, аптыккан деми колкосуна тыгылат. Мына согуш деген ушуну айт. Мына согуш десе. Энеси экөө жүн салынган кендир каптын үстүнө өйдөрөөк чыгып отурушкан эле. Элдин артында болсо да бул тараптан экран жакшы көрүнгөн. Абалбектин өз оюна койгондо, ал сөзсүз так экрандын түбүнө совхоздон жетип келген өз курдуу балдарга аралашып отурмак. Ошол алдыңкы катарга кетүүгө аракеттенип да көрдү. Аздап. Бирок Жээнгүл анысына көнбөдү. Жетет. Безерман, керели кечке дикилдейсиң, отур жаныма, деп алдына алып кучактап отурду. Киноаппарат лентанын бир калыбында имерип, согуш өз алдынча күчөй берди. Отурган эл көзүн албай дымууда.
так кулак түптө эненин тымызын үшкүрүк тартып түтөнгөн бала сезип жатты. Кээде жеңгүл селт этип чоочуп, алда кайдан чыга келген танканы ок атар оозу аларды көздөй мээлеп бурулганда уулун бооруна бекемирээк кысып, ок тийип кетчүдөй жалтанып, жымырылып кетет. Жанашып отурган бир аял көргөнүнө ишенбей шымшынып, Кудай сактай, Кудурет, бул эмнеси? Кудай сактай көр деп күбүрөнүп, тобасын оозунан түшүрбөдү. Абалбек деген тигилердей жүрөксүз беле түк бир коркуп да койгон жок. Ал түгүл иштен шаттанып да жатты. Фашисттер жалп этип тоголонгондо, ал эми биздикилер куласа, алар бир аздан кийин туруп кетчүдөй ишенимде болду. Жо, деди. Согушта жүргөн кишилерди окко учканын өзүнчө бир тамаша. Куду согуш ойногон балдардын жыгылганындай кулашат. Андай кулаганды ал өзү деле эч кимге кем келтирбейт. Чуркап барып жатып, бутка бирөө тепкендей оңко-чоңко атып сулап калат. Рас, жер катуу эле болот. Тийген жериң аябай эле атышат. Анткен менен кайра тура калып, кайра чабуулга кирсең, ооруган жериңди унутуп каласың. Айырмасы тигилер дароо тура албай, бүк түшүп жата берет экен. Абалбек окко учуунун башкача да түрүн биле турган. Мисал айталы, ичке ок дейди. Мындай учурда алигидей тапатаңдан кетиш жарабайт. Адегенде ичти мык чыгармап, анан бети башыңды тырыштырып, тишиңди кычыратып, кускун келгендей улам эңкейип, улам теңселе берип, анан шалак этип, колдон куралды түшүрүп, ошондон кийин жыгылыш керек. Мындайда өзү бир аз жата түшүп, жо, мен өлгөн жокмун деп, тура жүгүрүп согушка кирер эле. Тигилер болсо турбай жата берет экен. Айырмасы ошол. Экрандагы салуулашуу улана берди. Бул сапар көз алдыга танкалардын ок атар замбирекчилери чыкты. Сыягалар бир кармашуудан экинчи кармашууга жер ооштуруп жүргөн болуу керек. Замбиректин оозунан түтүнү кетелек. Өздөрүн көрсөң сүрүнөн айбгасың. Туш-туш тарабынан жарылып жаткан снаряддарды аралап, от кечип, солдаттар замбиректи бетме-бет тургузуп, танкаларды тике атыш үчүн сүйрөп бара жатышты. Азырынча болжолду ордуна жетише элек, ан сайын жан сабалашып, кездешкен белчеден келген сууга түзеле өтүкчөн, кийимчен жапырт киришип, мен ушинтсем апам мени тилейт эле го деп, Абалбек оюнан кетип жатты. Замбиректин тыгылганына карабай, аны баардык күчүн салышып, давай, вперед деп күрөө тамырлары шишигенче бакырып жатып, акыры сүйрөп чыгарышты. Андан ары тик кеткен бет экен. Терең сайдын капталы асмандан жарымын калкалагансып жатты. Ошол чалкыган боз капталга тырмышып, солдаттар замбирекке өргө сүйрөштү. Капталдын бети тигинде мындан бурк этип, ок жарылып, уюган кара түтүндөн замбирекчилер бирде көрүнүп, бирде көрүнбөйт. Замбиректи тегеректеп, чумуру болуп, замбиректин туш-туш жагын ыйыкка салып, колго салып, аны эртерээк сайдан чыгарууга далбас уруп жатышты. Алардын ушул чамынган көрүнүшү, каардан атиштенген заардуу түрлөрү, аларды бардык кыймыл аракети Абалбектин жүрөгүн гүйлдөгөн кызуу канга толтуруп, намысын, жаалын козгоп, кандайдыр бир зор даңазалуу жана коркунучтуу окуяны жакындан башталарын билдиргендей. Аны эрдентип, сестентип да, ичин бирде ысытып, бирде муздатып да жатты. Замбирекчилер 7-8 адам экен. Арасында кебетей реңи кыргыз окшогон бирөө, а балким ал тек гана кандаш элдерден чыгар. Экранда улам көрсөтүлүп, көзгө жылуу учурай берди. Атам экен деп, баланы эч убакта ойлобос эле. Мындай ишти өзү капарына да албас беле. Кандай десе болот, баарын энеси кылды. Тигиногу сенин атаң, деп койду ал бир убакта баланын кулагына шыбырап. Ушундан баштап жанагы замбирекчи Абалбектин атасы болду. Ушундан баштап кинонун атасы жөнүндө киного айланды. Совхоздо жүргөн жигиттер курдуу атасы жапжаш немекен. Тыгырчыгынан келген, тоголок жүздүү, курч тиктеген көздөрү,
көө кир болгон бетине жалт этип чагылат. Баланы ачулуу кабак кашын, кашкайган тиштерин, башындагы темир каскасын, ыйыгындагы погондорун баарын тең байкап турду. Атасы мышыктай чапчаң экенине да баа берди. Мына азыр эле Замбиректин дөңгөлөгү карысына сала тирей берип, өз артына чап кайрылып, алда кимге катуу кыйгырды. Снарядтарды токтотпогула. Тез, тез. Апа, менин атам ушуу, деди бала. Жеңил түшүнө бербей, тынч отур, алаксытпа деп койду. Менин атам дебедиңби өзүң? Ошол, жөн отурчу деги. Кишилер урушат. Аттиң десе, эмне үчүн ушинтип айтты болду экен? Көңүлү миң бөлүнүп, согушта мерт болгон теңин эстеп, ошого кайра күйүп, кайра сынаркап, оозунан кокус чыгып кетти бекен? Жан чейин эле кайдыгер сүйлөп койду бекен? Же алда кандай кылт эткен оюна алданып, тигиногу сенин атаң дегени атасы аскерге кеткенде боюнда калып, дүйнөгө көз жарганы, ата дегенди билбеген, укпаган чунак бала кинодон көрүп болсо да элестетип жүрсүн дегениби? Атиги эси жок, энесинин айтканына ошол замат ишенди, ошол замат сүйүнүп, ошол замат жүрөгү дүкүлдөп, ошол замат атага деген мээрими делебесин козгоду. Сиз атадан калган туяк чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бек Борбиевдин окуусунда уга алдыңыз. Кийинки бөлүмүн ырчы аткаруучу Курал Чокоев улантат.